Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Эмесе Манасты токтогон жеримден улайын. Кече ошентип Алооке мылтыгатпай, кылыч чаппай Манаска жеңилип берип, бүткүл анжыян Манаска карап калды. Ата бабабыздын жерин бошоттук дешип, баягы бүткүл алаштын баарын ошол анжыяндын ичине, тетигил жагы Маргалаң, андан нары Баргана, Фергана өрөөнүнө, андан бери жагы Көгарт, Каралма, бүт жагына баягы кыргыз жайгашып жатат дейт. Жакып өзү анжыяндын учундагы 30 адыр деген жерге жайгашты. Ал эми Ошпур менен Акбалта Алайдын тоосун таянып жайгашышты. Ал эмес берки жагынан Наменген, андан кийин Чаткал, андан кийин Талас, Таластан өтүп Чүйгө, Чүйдөн Ысык көлгө, Каркыра, мына ушул жердин баарысына кыргыз жайгашып, кыргыз ээлеп калды дейт. Ал эмес тетигил жагы Алмакоюр, ал Алматы. Алматы жактын баарысын Айдаркандын көкчөсү элин көчүрүп келип отурукташтыра баштады дейт да. Мына ошентип Манас бүткүл кыргызды Алтайдан көчүрүп келип Анжыянга, Орто Азияга жайгаштырды дейт. Орто Азиянын өзүндө дагы кыргыздар көп болгон. Алардын баарысы сүйүнүп бизге азаттык келди деп, ага чейин Алоокеге ар бир киши башына баягындай салык төлөп турушчу экен. Мына мындай зордукту, мына мындай кордукту көрүптүр. Манас келгенде Манастын келгенине сүйүнүп, бул жердеги Анжыяндагы, Ташкендеги бүткүл кыргыздын баарысы, Ташкенде тетигил Көкөтөй бабабыз ал сүйүнүп, мына ушинтип баягы Орто Азияны кыргыз жалпы алаштын тукуму ээлеп калды. Мына ошентип турганда эми кыргыз деген мал жандуу эл да. Ал мал артынан көчүп олтуруп, Опол тоону айланып ал жака конду дейт бир топ кыргыз. Эми Опол тоо деген ушул менимче азыркы ушул Памир тоолор окшойт да. Андан дагы Алайдан ашып Асар тоосуна чейин жетти, тетигил нары жактагы дейт. Мына ошол жакта Шооруккан деген болгон экен. Ал Шооруккандын баяны мындайча. Эми ушул жерден мен сиздерге бир аз чегинүү кылып, Манас атабыздын санжырасын айтып берейин. Анткени Манастын ата бабасы ким болгон деп суроо бергендер көп. Мен сиздерге айтып берип туруп, анан Шооруктун баянын улап кетейин. Манастын баш катасы Байгур дейт. Негизи Байгур эки бир тууган болгон. Байгур, Уйгур. Булар үй салып там салганы Уйгур аталган дейт. Ал эми мал багып кырда жүргөнү Байгур аталган. Байгурдан кыргыз тараган дейт. Мына ошол Байгур атабыз. Андан кийин Бабыр, андан кийин Түбөй, Түбөйдөн Көгөй. Көгөйдүн 3 уулу болгон. Ногой, Шыгай, Чыйыр. Чыйыр деген кенже бир тууганы эрте көз жумган дейт. Ал эми Ногойдон болсо 4 уул болгон. Улуусу Орозду, андан кийинкиси Үсөн, андан кийинкиси Бай, эң кичүүсү Жакып. Жакыпка баягы Ногойдун эң кичүү иниси Чыйырдын Шакан деген аялы болгон экен. Мына ошону алып беришкен. Анын Шакан аты өчүп, баягы Чыйырдынын аялы болуп жүрүп, аты Чыйырды болуп кеткен экен. Мына ошол Жакып Чыйырдыдан анан Манас төрөлөт. Жакыптын баласы Манас Алтайда жүрүп, мына ушинтип үлкөн хан болуп, анан жалпы ата бабамдын жерин бошотомун Кытайдан деп, анан Анжыян, Нааман жалпы эле Орто Азияны Кытайдан бошотуп атат да. Эми мына ошол Алоокеге келип, Алоокени жанагынтип жеңип, анан жай жашап жатса, баягы мал жандуу кыргыз тетиги Асар тоолоруна чейин жетип калды дейт. Ал жакта Шоорук деген хан болуптур. Эми ошол Шоорук минтип жатат. Кыжырданып, кыргыз деген эл кандай немелер булар? Буларга ким уруксат берди биздин жерге баягы бастырып кире бергенге, бергөсдөй. Унчукпай койсо бир жылдан бери эле келип жатат. Биздин булар келгени шаарыбыз кымбаттады, базарыбыз кымбаттады, турмушубуз кыйындай баштады деп баягы каарданып турат. Шоорук деген эми бул башы маймун элинен дейт. Бадакшандын жеринен. Дөбөт деген жол менен жүрсөңүз дейт, күн батыш жагында гүлдү кыргыз катаган эли бар дейт. Бул элдин жери Кундуз Талкан. Тетигил Афганистанда айтып жатат. Кундуз Талкан ошол катагандын жери дейт.
Андан сырткары дагы бир топ кыргыз бар. Бул элдин Шооруктун карамагына кирген дейт да. Кыпчагы бар, Найманы бар, Тейти бар дейт. Бул өзү Шоорук Калча деген элге хан экен, бирок эли ар кошкон эл дейт да. Биринин тилин бири түшүнбөйт. Муну ушундай эл болот дейт. Ташкотондун талаасы дейт, бул жеринин шартын айтып жатат. Күн чыгышы Чыраша, күн жүрүшү Ындыстан. Мына ушул жерге чейин Шоорук хандын жери экен. Эми мындай азыр ойлонуп көрсөңүз, Бадахшан, андан ары Афганистан, андан ары Пакистан мына ушул чөлкөмдө жайгашкан эл окшойт деп боолгоп жатам да. Албетте муну биздин тарыхчыларыбыз тастыктаар, Кудай буйрса. Жакасы кум, тоосу таш дейт. Жеринин мындай айыл конгон же болбосо кыштоо чөлү кум дейт дагы, тоосу таш. Мына ошентип Шоорук жанагынтип бакырып, бир топ мыктыларын чакырып, анан кол жыйнагыла. Бул кыргыз деген ким болуп калыптыр? Кече эле тети Кытайдан качып жүргөн. Анан эле бияка келип биздин жерди бастырып киргенге буларга ким уруксат берди? Дейт да. Анан мынтип айтып атат да. Эски кебил калыктыр дейт, бул Кабул тарапта айтып атат. Эзелтен жерим балыктыр. Эсилден келип бул кыргыз элиме түйшүк салыптыр дейт. Бул Алтайдан келген кыргыз бизге кандайча бул түйшүк салат дейт да. Алтайда жүрүп таң атпай, алым билип тим жатпай, асылып алып каканга, азабы тийип көп жанга, катылаарыга катылбай, кадеми каткан кыргызды Ташкотондун жерине кандай неме тургузду деп каарданып, доолбасын уруп, анан жанагы бүткүл элинин баарын аскерге жийип жатат. Анан эми Шоорук хандын дагы бир жеринин, элинин өзгөчөлүгү бар экен да. Күн батыш жагы Коросон, жазира чөлү курусун. Баш ооп барган адамдар байкабайт, билбейт мунусун. Байлардын кылып жумушун, өзүлөрү барууга, өлүмдөн кылат коопту. Талаага жыйган тарууга апарып коет тоокту. Жыйган арпа буудайын тоокко коет жудайын. Ачып жеп жатып, 6 жыл 5 жыл көп жатып, абыдан арбып балалап, жапан арпа буудайга жата берип каралап. Кодоң тоок лурку бар, күрпө тоок нурку бар. Кодоң деген тооктун түрү бар экен, күрпө тоок дегендин да түрү бар экен да. Таруу буудай жем берип, талаада жатып семирип, 200 миң 300 миң эсеби жок көп болуп, баланча байдын тоогу деп баарына маалим кеп болуп, тоодой жыйган буудайын тосултуп баарын жеп болуп, семизинен жүрө албай томолонгон тоогу бар дейт. Мына ушул эл ушинтип баягы талаага тоокторду алып барып кое беришкен да. Тоогу жанагы чогулган буудайынын баарын жеп семирип тоголонуп калчу экен. Мына ушундай семиздигинен. Аны барып алууга ажыдаардан кообу бар дейт да. Эми ошол тоок эми жумуртка тууйт, башка болот, ошол жерде жылан көбөйүп кетчү экен да. Кызматкер калың алуучу, кыш күнү байлар баруучу дейт. Баягы жылан жок кыштын күнү, анан кийин баягы тоок семиргенде байлар барат экен. Калганын учурда кызматкерлер карайт экен да. Кызматкер барып зор менен, кызыл жибек тор менен дүнүйөнүн кара зоруна түшүрүп тоогун торуна баарын кырып өлтүрүп 600-500 нар төөдөн азап менен келтирип, алы төөгө келбесе 60-50 араба ат жүрбөс ошол арага ашып шашып жеткирип, жуларга шайы келе албай суу боюна келтирип, жүнүн бөлөк алышып, арабага этин салышып, Ындыстандын элине, Ыспананын жерине тоок этин сатышкан. Алтын күмүш булалып, булалганы кубанып, толук дүйнө катышкан. Жетигендин тарабы жери Кенжунт карады, күн чыгышы Ымалай, шолорду да жер деген Шооруктун эли бир далай дейт да. Мына ушул Ындыстан менен булардын соода саттык карым катнашы бар экен да. Бул эл бир жагы төө бакса, анан бир жагы жанагынтип жапайы буудай, арпа, таруу көп өсөт экен. Ушул жактарга алып барып тоок багып, баланча байдын тоогу деп, ал тооктору томолонуп, жана буудай, арпа, таруунун баарын жеп, чоңойгондо жайында көп барышчу эмес экен. Анткени жанагы жылан көп деп атпайбы? Анан кышында атайын кишилерди жалдап алып барып, аларга кымбат төлөп, анан кийин жанагындай кызыл жибектен тор жайышып, анан толтура тооктун баарын кармашып 600-500 төө кылып, анан Ындыстандын базарына алып барып тооктун этин сатышып, муну ушундай соода кылышчу экен. Анан ошол тиягы Гималайга чейин, биягы Ындыстанга чейин чектешип жатчу экен. Ындыстан менен ушундай соода саттык алакасы бар экен да. Мына ошол Шоорук аябай жинденип, бул жагынан кыргыздын баягындай эли
бастырып келип эле базарына кирип данын кымбаттатып, базарына кирип мал сатып, мына ушинтип эле өзүнөн өзү ошол жерде жашап, эч кимден уруксат сурабай эле ошол жерди жердеп, ошол жерге жайлоого чыгып ушинтип калганда, анан кийин бул кыргызды барып жылкысын тиели, өстөрүн бир коркутуп, нары көздөй тетиги Алтайына сүрүп ийели, болбосо Анжиянга киргизип ийели деп, анан Чечендер деген баатырына баштатып, Гүлтукан деген балбанын коштотуп, анан кыргызды көздөй жөнөдү дейт да. Эми ошол Шооруктун Акылай деген сулуу кызы болгон экен. Жана айтып кеттим, Шооруктун 3 уул 2 кызы болгон дейт. 2 кыздын улуусу Акылай экен. Эми Акылайды кандай сүрөттөгөн? Акылайдын боорумун сиздерге китептен окуп берейин. Акылай улуу кыз экен. Ургаачынын сарасы, 16,5 жашы бар, оролгон кара чачы бар, саат салган топчудай келишкен кара кашы бар, инжүү тиштүү кыйгач каш, тамагынан көрүнгөн кара мейиз жуткан аш, колу күмүш зымындай, бели канжар кынындай, сонундугу этинин сооттон чыккан чыныдай, карагаттай көзү бар, канттан ширин сөзү бар дейт да. Мына ошол Акылай Шооруктан баягы Манаска кол курап, эми аттанып чыгам деп атканда, түш көрүп атасына минтип айтып турат да. Ата, сизге кеп айтам, алысты санап мен айтам, аттанбасаң деп айтам. Шымал жактан сел келди, селдей көчүп жер келди, жер учурган жел келди. Аккан селин аңдасам, кара баткак ылайды, карайлатып куткарбай каптап калды далайды. Сел баткакка калыпмын, сенделип качып алыпмын, агып сууга өлөрдө, алтын барик чынарга өзүм жетип калыпмын. Чыктым чынар башына, атакем келип кашыма, теректе калдык тербелбей, кериде калдык кебелбей, ажыраттын талаасын, чырыштардын калаасын, Ташкотон менен Самбыла бул экөөнүн арасын суу каптады, сел болду, кыян менен кыжылдап агып жүргөн эл болду. Табир чиңиз бар бекен, атаке бул иш не болду? Жүрөгүм чоочу айрылып, жүдөдүм жаман кайгырып, Алтайдан келген кыргыз деп, каңгайдан келген каканчын деп, асыла берип атаке, жүрбөгүн тактан айрылып деп, ушул Акылай өзүнүн түшүн баягы Шоорукканга айтса, Шооруккан кызын жаман көрүп, ой атаңдын оозун урайын. Бул сенин түшүң, эмне чоочутасың кишини? Мен мүмкүн ушул сенин түшүңдөгүдөй болуп, тетигил Чынар терек мен болуп тагымда тураттырмын. Тетигил кыргызды барып Алтайына жеткизип, андан нары кызылын ашырып, болбосо тетиги Анжиянына киргизип база бербесем болбойт деп, тил албай кыргызга, Манаска согушканы жөнөп жатат да. Эми бул аттанганда кандай дейт да? Аттанганы эми 60 миңге жакыны төө минип алган дейт. Төө минип найза көтөрүп алган. Канча миңдейи да качыр минип алган дейт. Анан ушунун эсерлигин караңыз дейт бул элдин. 2 миңдейи эшекчен чыгып алган. Ушинтип алып Манаска согушканы келатат дейт да. Анан да жылкыны анча тааный берчү эмес экен да. Жылкы бакпаган эл экен. Төө багат экен, ошол качыр багат экен, жанагынтип тоок багышып, семиртип алып Ындыстанга сатат экен. Муну ушундай эл экен. Анан жылкыны жакшы тааныбайт эле дейт да. Тетигил Алайга келип калышты дейт. Алайга ак балта менен Ошпур жердеп турган жерге келип, элин чапты дейт. Мына ошол жерди чаап, 7 миңдей жылкы тийди дейт да. Эми жылкы тийгенде кулундун баары желеде кала берди дейт. Кулун кишенегенде жылкыны айдамактан балай болсоң дагы кайра булар үркүп ар жагынан качып, мына ошентип тигилердин өстөрүнүн айласы куурады дейт да. Эми булар жана Алайга келип ак балта менен Ошпурдун элин чаап, жылкысын тийип, мына ушинтип атканда кыргыз эми күткөн эмес да. Атышканы атышты дейт, атышпаганы Алайдагы Керемдинин коо менен, Гөлдөлөңдүн тоо менен кырга чыгып кутулду кыргыздардын канчасы. Ычкырдык деген бел менен дейт да, Алмалуу деген жер менен. Мына ушул жактарды көздөй эптеп качып, анан кутулуп, тетигил Анжиянга келип, анан Манаска кабар берип, Манас болсо ушунчалык жаалданып, адам калбай келсин деп, Каракулжат жагынан, Көкүрөк, Көгарт баарынан, Каралма кайкы белинен, калба деп кыргыз элинен, Топурак бел, Кара суу, Орто суу ооган дабаны дейт. Орчун шаар Анжиян тез келсин деп аларды, Маргалаң менен зымыны, калбасын деп чымыны, Кожент менен Жызакты, бачым ызылдам келсин деп баруучусун узатты. Азиреттин Кара тоо, асты жагы Самаркан, кызыбып ооган тоосуна кыйла кыргыз самаган. Алтайдан келген элсиң деп, азыр мында келсин деп, ыспараны коконду, ылдам кел деп которду дейт да. 6 жигитин Манас чаптырды дейт да.
Манас мынтип турганда ак балта жетип келди дейт. Ак балта жетип келип эле Манасты сөгүп бакырды дейт. Жакыптын уулу Манасым, жаныңды жечүп аласың. Айрып келип Алтайдан азапка салчу баласың. Атамдан калган жерим деп адамыңдын баарысын алайга таштап саласың. Жетим уул тул катын чаптырып ийип Кыргызды убалга минтип каласың. Кытайдан бөлөк жоо жок деп кыялыңа аласың. Кырып кетсе Кыргызды кыбаң шондо канасың. Алтайдан элди көчүрүп кыянатчы адамсың. Адыры чөптүү жер жай дейт да, ар түлүк малга элибай, маңгул калма каралаш, башыбыз мамыр кең Алтай, Баркөл Төркөл көлүбүз. Баштап келип балайге малынтканын көрүңүз. Алдырып коюп алайдан арманда өлөр далайжан. Алтай деп жүрүп көбүбүз, анжыян алай жериңиз, арзыбады көөнүбүз. Калкы кайда экенин кабарын сурап билбедик, каттап көрүп бар жагын каласын кандай билбедик. Каплет жатып бүгүндө калбаа көрүп кирдедик. Муну ушинтип ак балта Алтайды сагынганын айтып, уш жакка сен ата бабабыздын жери деп айдап келип алып, биз болсо бул жердин же элин билбейбиз, же жерин билбейбиз. Ушу жерде Кытайдан башка жоо жок бизге дедиң эле, бул жактан эми жоо келип биздин баарыбызды кырып, жылкыбызды тийип, муну ушинтип амалыбызды кетирип атпайбы? Сен кандай немесиң Манас деп Манаска нааразы болуп жатат да. Анан тигил журтту дейт, көрдүм дейт. Төө минип жүрүп найзалган, төбөңдөн урган кандай журт, нар минип жүрүп найзалган, айбандыгы ашкан кандай журт. Найза деген бир жарак, ат мингенде ылайык, кайта электе бат барып калабаны кылалык деп ак балта муну ушинтип Манаска айтты. Манас болсо жанагынтип элин чогултуп жатат. Анан эми эртең Кудай буйруса шооруккан менен салгылаш болот. Анын аягы эмне менен бүтөт? Аны Кудай буйруса сиздерге эртең айтып бермекчимин. Бүгүн баарыңыздар менен коштошом. Аман туруңуздар.